Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 19 октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев Гемин чек ара заставасына кызматтык автоунаа тапшырды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев чүйдөгү Гемин чек ара заставасынын өздүк курамына JAK-8 үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа тапшырды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматынан кабарлашты. Автоунаа ачкычын застава башчысына тапшырып жатып, УКМКнын төрагасы чек ара бөлүктөрүн заманбап техника жана курал жарак менен камсыздоо мекеменин артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи. Ар бир чек ара тилкеси жеке көзөмөлүндө турат. Чек арачылардын татыктуу кызмат өтөөсү жана алардын күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу үчүн баардык шарттарды четинен түзүп жатабыз деген Ташиев. Иш-чарадан кийин чек ара кызматынын башчысы Абикарим Алимбаев Ташиевке чек ара заставасын көрсөтүп чыккан. Аталган объект толугу менен реконструкцияланып 1 августта ачылыш аземи болгон. Заставанын имараттары оңдолуп, жаңы инфраструктуралык объектилер курулган. Чуулгандуу чанак Эмиль Жамгырчиев шайлоодон эмнеге баш тартты? Парламентке депутат болууну кыялданган талапкерлердин ичинен эң көп сын пикирлерге Эмиль Жамгырчиев жооп жатты эле, акыры артка кетенчиктеп шайлоого катышуудан баш тартты. Күч органдарынын билермандары коомдук абалды байкап, чүлүктөнгөн неменин арызын алдырып коюшту. Ар кандай версиялар болушу мүмкүн. Бирок Эмиль Жамгырчиев өзү билдиргендей, үй бүлөлүк шартка байланыштуу эмес го. Эске салсак, Өзбекстандык Крим авторитет Салим Байга жазган каты жан соого сураганы, бийликтегилерди жазалатууга батынганы, анан кылмыш иши козголгондо жогорку кеңештин терезесинен секире качып шаар аралай безгени, кийин Тилекмат Күреновдун паспортун Дубайдан согуп кетүүгө шектелгени, кыскасы аз өмүрүндө тирукмуштай окуяларга кириптер болгону ачыкталып, кеңири айтылды. Мурда козголгон кылмыш иштерине да чекит коюла элек экен. Мындай шартта көмүскөдөн соодалашканбы? Албетте Эмиль Жамгырчиев бийликке таянса, кедергисин тийгизип, тескери сөз дагы ырбап кетмек да туурабы? Анан оңдой берди болбой коомчулук козуй баштаганда, жек көрүүлөргө арбыганда тизгинин тартып коюшту окшойт. Саясий оюндан тээп салгандай образ жаралды. Азыр коомчулук деле таза арты булганбаган билимдүү, тажрыйбалуу адамдардын депутат болуусун эңсеп турат. Тилекке каршы амбициясы ашынгандар, чуулгандуулар атсалышууга арбынчып алышты. Мындай шартта Ички иштер министрлиги УКМК БШК дыкат анализге алышы шарт. Мурдагы булганыштарды мыйзамга жараша четтетүү зарыл. Эл өкүлү болууга умтулгандар электен өтүшүп, анан барып шайлоочулардын тандоосуна алынса деп жазган Арба Кейжи сайты. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Кыргызстанда биринчи жолу ковролин өндүрүлө баштайт. Кыргызстанда биринчи жолу ковролин өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен кабарлашты. Билдирмеге караганда, Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фонду Орион Грант чычкасы менен инвестициялык келишимге кол койду. Документке ылайык, өлкөдө ковролин чыгарган заманбап ишкананын куруу долбоорун каржылоо каралган. Бул ишке ашса, өлкөдө ковролинди жергиликтүү өндүрүштө чыгарууга, импорттун бир бөлүгүн алмаштырууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн өнөр жай потенциалын чыңдоого өбөлгө болот деп жазылат маалыматта. Долбоордун жалпы наркы $3,2 миллион түзүп, анын $1 миллион Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Министрлик буга чейин ковролин толугу менен импортталып келгенин, өзүбүздөн чыкса продукция Өзбекстанга, Тажикстанга, Азербайжанга жана башка өлкөлөргө экспорттолоорун кошумчалашты. Оор жоготуу Бишкекте белгилүү журналист Вадим Начевкин дүйнөдөн кайтты. Бишкекте узакка созулган оорудан кийин белгилүү журналист Вадим Начевкин көз жумду. Бул тууралуу анын жакындары социалдык тармактан билдиришкен. Вадим Начевкин 60 жашта эле, ал 35 жылдан ашуун убактысын журналистикага арнап, көп жылдар бою Делланын 11 гезитинде иштеген.
Коомчулук аны кесипкөй журналист, аналитик жана публицист катары таанышкан. Акыркы убактарда Начевкин онкологиялык оорудан дарыланып жүргөн Чалкан медиа редакциясы маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Интернет шылуундар 14 миллион сомун которуп алышкан 18 жаштагы шектүү кармалды. Бишкекте интернеттен алдап акча котортуп жүргөн 18 жаштагы бала кармалганын Бишкек шаардык ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Милицияга жаран кайрылып, 6 августта белгисиз кишилер мессенджерден өздөрүн УКМК кызматкерлери катары тааныштырып, анын 14 миллион сомун ар кандай банктык эсептер менен котортуп алышканын айткан. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренесинин негизинде иш козголуп, 18 жаштагы жигит кармалган. Соттун чечими менен ал 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция бул ишке катышы бар деген башка адамдар изделип жатканын, акча түшүп турган эсептин баары бөгөттөлгөнүн кошумчалады. Жылдыз Жолдошовага каршы капчыктуулар аттанууда. Саясатчы Жылдыз Жолдошова номер 8 Кара Суу Алай округунан жогорку кеңешке талапкерлигин коюу ниетин билдирип, арыз бергени маалым. Бул боюнча коомчулукта колдоо маанай байкалып, алкоолор айтылууда. Кызыгы азыртан оюндар башталдыбы же тагдырдын тамашасыбы Айтор Жылдыз эжеге каршы байлар атандаш катары таптала баштаптыр. Сыягы капчыктуулар катар-катар чыгышса, ошону менен жыгууга белсенишкен кербездериби? Бирок азыр элдин табити тандоосу өскөн эмеспи? Капчыктуулар канчалык ачылып чачылса да, акыркы элдин элегинен өтүшөт. Шайлоочулар чындыкты айткан Жылдызхан Жолдошовуну колдошобу же байлардыбы? Убакыт көрсөтөт дечи. Эң кызыгы шайлоо күнү свет өчүп, сервер башкача иштеп калбайбы? Дагы көп суроолор туулушу ыктымал. Эмесе кылча айнашкан кызык күрөш алдыда окшойт деп жазган Арба Кейжи сайты. Бишкекте соода борборлорунда теракт болот деп коркуткандардын бири кармалды. Бишкектеги соода борборлорунда теракт болот деп коркуткандардын бири кармалганын улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Атайын кызмат Бишкекте теракт тууралуу маалыматтарды тараткан телеграм-канал түзүлгөнүн эске салган. Соода борборлорунун жардырлары аудио билдирүү аркылуу жайылып, элди дүрбөлөңгө түшүрүп, коомдук резонанс жараткан. Аталган каналды Украинанын жараны Ярослав Авсюк түзгөнү аныкталганы болчу. Кылмыштын алкагында аудио билдирүүнүн автору кармалды. Ал Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Аял УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди дешти мекемеден. УКМК мындай аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертип, террордук мүнөздөгү коркутуулар менен байланышкан жана жалган жана чагымчыл маалыматтарды таратпоого, деструктивдүү ар кандай комментарийлерден алыс болууга чакырат. Бул өзгөчө өспүрүмдөргө тиешелүү экени айтылды. Ошол аркамда турган эжекебизге жардам керек экен, колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022-ден бери бутум какшап ооруп, курт жегендей болуп, чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Аксап басып, анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөк деле баспай калдым да вообще. Нарона, берона, кыскасы баламды операция жолунда жатып элек алып келдим да. Андан операция болдум 2024 августта. Быйыл 1 жыл болот да. Эмнени каалайсың ушун? Hem şu halk olamışsınız, basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini, ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım şu şifa versin Ece'ye. Şifa veriyor tutayım. Ayağlık şifa olsun geleceğim. Эки жолу министр болгон Гүлнара Батырова эмнени кыйратты? Убагында жан келген бийлик Гүлнара Батыровага жакшы шанстарды берген, саламаттык сактоо тармагын жетектеди. Андан соң эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болду. Тогу терине келсек эмнени кыйратты? Ошол кездерде эл үчүн иштебейт беле, бакыйган эки министрликти жетектеп, бирок артында коомчулук алкай турган жылуу сөз калбады. Биздин эсибизде жок. Анығында Гүлнара Батырова президент Садыр Жапаровдун ишенимин актаганда командада сакталып кызматын кылып жүрө бермек да туурабы? Тилекке каршы ал өзүн көрсөтө албай кетти. Эми карасаң жогорку кеңешке талапкерлигин коюп жатат.
Мындай ашкер амбициялуу, курулай популизмге сугарылган аракеттерге эл баа бериши абзел. Министр болуп чыга атпаган кадр депутат катары эмнени кылат? Өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн гана кам көрбөсө, башка кандай артыкчылыктарды көрөбүз? Айтор Гүлнара Батырованын дараметин, дээрлик чабал ишмердигин көпчүлүк билиши керек го. Ооба, калыспа берилиши кажет. Качанкага чейин көз будамалайт деп жазган Арба Кейжи сайты. Камактагы ишкер Ташовдун адвокаты ал 19 күндөн бери ачкачылык кармап жатканын билдирди. Бул тууралуу камакта жаткан ишкер Имамиддин Ташовдун адвокаты Асель Аргынбаева Азаттыкка маалымдаган. Анын айтымында 17 октябрда Бишкек шаардык сотундагы отурумга Ташов ден соолугу начар абалда келгендиктен ишти кароону башка күнгө жылдыруу өтүнчү менен кайрылган. Сот аны канааттандырды. Аргынбаеванын айтымында Ташовдун 29 сентябрдан тартып жарыялаган кургак ачкачылык акциясынын саясий максаты жок. Ошол эле күнү ал башкы прокуратурага өлкөнүн акыйкатчысына арыз менен кайрылган. Башкы прокуратура арызды аскер прокуратурасына жөнөтүп, андан жооп келе элек. Ал эми акыйкатчы 13 октябрда жаза аткаруу кызматына кат жөнөткөн. Адвокат 19 күндөн бери ачкачылык кармагандыктан Имамиддин Ташовдун ден соолугу кыйла начарлап, кан басымы ылдыйлап кеткенин айткан. Бул боюнча жаза аткаруу кызматы азырынча маалымат же комментарий бере элек. Жактоочунун белгилешинче, ишкер абактагы шартка даттанып, басым кысымга жана мазактоого кабылганы тууралуу тиешелүү органдарга ачык кат жолдогон. Ошондон кийин басым ого бетер күчөгөн. Жаза аткаруу кызматы Ташовдун дооматтары негизсиз экенин жазылган билдирүү тараткан. Мекеме тергөө абагында жаткандар ички тартип эрежени сактап, камакта жаткандарга жана абактын кызматкерлерине сылык мамилеге кылышы керектигин белгилеген. Камерада тазалыкты сактап, абак кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийиши зарыл экенин кошумчалаган. Бишкектин 1-май райондук соту 25 июлда Имамиддин Ташовду үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Адвокат райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Жактоочу иш райондук сотто каралып жатканда айыпталуучу тарап келтирген өтүнүчтөрдү көбү канааттандырылбай калганын, жактоочулар басым болгонун, айыпталуучу кыйноого кабылганын, жагдайлар эске алынбаганын белгилеген. Иш ушул тапта Бишкек шаардык сотунда каралууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамиддин Ташовду 2024 апрелде кармаган. Атайын кызмат ага чейин издөөдө жүргөн ишкер кыргыз-казак чек арасын мыйзамсыз өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалганын билдирген. Имамиддин Ташовго кылмыш жаза кодексинин бийликтүү күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ишкер коюлган киненин баарын четке кагып келет. Андан сырткары алдамчылык тууралуу берене менен козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болгон. Ал кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. 9 айда жол эрежесин бузган 898 000 айдоочу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтикулуу уулу маалымдады. Ар бир факт боюнча тийиштүү чара көрүлгөнү айтылган. Анын ичине мас абалында унаа башкарган 12.448 айдоочу, ылдамдык ташырып айдаган 135.141 терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган 6.185, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 11.716, автоээн баштык жасаган 1.232, коопсуздук курун тагынбаган 112.029 айдоочу аныкталган.